Кыргыз Петролиум компани жабык акционердик коому 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Ишкана өндүрүштүк тарыхындагы эң бийик көрсөткүчкө чыкты. 305 миллион 497 миң сом таза киреше алып, 2023 жылга салыштырмалуу 20 миллион сомго көп киреше тапты. Директорлор кеңешинин кезектеги жыйынында компания президенти Байгазы Матисаков өткөн жылга коюлган план, иш жүзүндө аткарылган фактыларга токтолду. Чийки мунай затты кайра иштетүү көлөмү көбөйгөнү белгилүү болду. 2024 жылы нефтини кайра иштетүү 220 миң тоннага чыкса, 2023 жылы 213 миң тонна болгон. Директорлор кеңешинин жыйынына Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов катышып, ишкананын өндүрүштүк жана экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча кеңири маалымат алды. Жетишкендиктер мыкты экенин айткан Нургазы Нишанов компания өнүгүү жолуна түшкөнүн баса белгилеп өттү. Кыргыз Петролиум компани өткөн жылга инвестиция салуу боюнча коюлган планды ашыгы менен аткарууга жетишкен. 2024 жылы 36 миллион 963 миң сом пландалса, иш жүзүндө 37 миллион 262 миң сом инвестиция жумшалган. Компанияда бүгүнкү күндө 220дан ашуун кызматкер эмгектенет. Кыргыз Петролиум компани Жалал Абад облусундагы мамлекетке ири салык төлөөчү ишкана болуп саналат. Өндүрүштүн пландарын аткарылышы боюнча отчет угуп көрдүк. Жылдын жыйынтыгы менен мына Кыргыз Петролиум компания ишканасынын таза кирешеси 305 миллион сомду түзүп атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул 106%га көп. Темп просто 106% болуп атат. Бүгүнкү ушул ишкананын ийгиликтерине биз дагы акционер катары өтө кубандык. Себеби дегенде 3-4 жыл мурун бул ишкана минус 47 миллион сом көрсөткүчтөр менен чыккан болсо, бүгүнкү биздин көрсөткүчтөрүбүз эселеп 305 миллион сом таза киреше табат. Бул жагы кубандырбай койбойт.